саждадағы дуа жөнүндө. Парыз жана важип намазда мындайча айтканда 5 маал парыз жана витр важипте ошол эң жакшысы, эң туурасы саждада турган учурда субхан роббил а'ла, даражасы улук бийик болгон Аллах таалам, даражасы улук болгон Аллах таалам, өзүңдү ар кыл айыптардан аруулап тазалайм, даңктайм, өзүңө мактоолорду арнаймын деп ошентип ушул дуаларды айтасыз. Бул боюнча Фатху Бабил Инаяда башка китептерде келет. Башында намаз жаңы башталып парыз болуп баштаганда саждада, рүкүдө дуалар кылынат эле. Бирок Кур'ан-ы Каримде саббихисма роббикал а'ла деген ушул жаратуучу улуу Алла тааланы ар кандай айыптардан аруулап, тазалап, санааларды айткы деген келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сахабаларга айтып, буйрутма берген ичалуха фи суджудикум, ошол саждаңарды ушул дуаны айткыла дейт. Анан нафил намаздар бар, нафил намаздар бар, кошумча парыз важип болбогон. Аларда саждада кылсаңыз болот, бирок кыргызча болуп кетпеш керек. Кур'ан сүннөттө келген, ошол аалымдардын оозунда келген, Кур'ан сүннөткө тиешеси бар аалымдарыбыз чечмелеп, мисалы имам Абу Ханифа рахимахуллах мазхаб башчыбыз деген сонун дуаларды кылып кеткен. Ошолорду саждада кылсаңыз нафил намазда зыяны тийбейт. Бирок көбүнесе ошол саждада субхан роббил а'ла менен чектелип туруп, ат-тахиятта салаваттан кийин айткан жакшыраак, намаз чыгып же макрууана кирип кетпесе. Экинчи сурооңуз асыр намазынан кийин намаз окуса болобу дейт. Каза намазыңызды толуктасаңыз болот, же мойнуңузга милдет кылган назыр намазыңызды окусаңыз болот. Ал эми нафил намазды окуган болбойт, макруу болот бизде. Үчүнчү зикрлер кайсы намаздан кийин айтылат? Багымдатта биринчи сүннөт окулган себептен парыздан кийин кылынат. Ал эми пешимде сүннөттөн кийин кылынат. Асырда сүннөт жок, алдыңкы бекемделбеген сүннөт бар, парыз менен бүтөт. Асыр намазын багымдатта окшоп парыздан кийин, ал эми пешим, шам, куфтан намаздарыны сүннөттү окуп бүтүп анан зикир чаласыз. Анткени сүннөт намаздын өкүмү бийигирээк, бул бекемделген болот. Андан кийин зикирге көңүл буруш керек. Бул боюнча былтыр Чубак Устазыбыздын академиясында бир канча ханафи китептерден далилин өтө орчундуу күчтүү далилдер менен кеңири сабак өтүп бергенбиз. Кыскачасы ушундай бир тууганым. Фарз намаздан айтылат деп дагы уккам дейт. Ал ошол багымдат менен асыр намазына тиешелүү. Фарздан кийин Алла эми пешим, шам, куфтанга сүннөттөн айтасыз. Айша энебиз айтат, сахих хадис бул. Ал-ихтияр ли талил мухтар бадай сонай китептеринде келет. Дагы бир канча катар китептерибизде. Айша энебиз айтып атпайбы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам парыз намаздан сүннөт бар болсо, Аллахумма антассалам ва минкассалам ва илейка яудуссалам табаракта я зал жалал икрам. Өлчөмүн чагына кыска дуа кылып, сүннөт намазына туруп, анан акырында, соңунда баягы зикирлерин айтат эле деп.